Балбан-Таймаш конушунун тургундары газды 10 жылдан бери күтүп келишкен. Ал үчүн кол топтошуп арыз менен Бишкек газ мекемесине кайрылышкан. Көп күттүрбөй өткөн жылы газды өткөрүүчү өткөргүчтөр жана газды жөнгө салуучу пункту орнотулган. Газпром Кыргызстан мекемесинин өкүлдөрүнүн билдирүүсүндө жергиликтүү жашоочуларга бир топ эле жеңилдиктер көргөзүлгөн. Ушул жылдын башында жеңилдиктерди баштап баштадык. Анткени эми ушу биздин элибиздин каражаттарына караштуу мүмкүнчүлүгүн көрүп, biz жана врезка, пусконаладка, анан изготовление эскиза деген жумуштарды бекер өткөрүп атабыз азыркы убакытта. Андан тышкары ар бир ушу газопровод курганда ар бир метринин баасын 700дөн 350 сомго чейин түшүрдүк. Балбан-Таймаш конушун газ менен камсыз кылуу үчүн 9,4 чакырымды түзгөн газ өткөргүчү орнотулган. Жана жалпы коротулган каражаттын суммасы 43 миллион сомду түзөт. Жергиликтүү жашоочулардын айтымында газды туташтырууда өтө деле кыйынчылыктар пайда болгон жок. Бир гана тиешелүү документтерди чогултуп арыз менен кайрылышкан. Газ жок, аябай кыйналчубуз, ал көп жака чуркадык. Жардам болгон жок. Анан эми ушу Кыргыз газ, Газпром Кыргызстан бизге жардам кылды, биз ыраазыбыз. Ыраазычылык айтыш керек да турабы? Ошо эми ыраазычылыгымды айтып кетейин. Жакшы, Кудайга шүгүр. Баарыбызга оюбуздай. Балбан-Таймаш конушунун 820 тургуну газ менен камсыз болду. Газ берилген соң 1-май районунун акими жана Газпром Кыргызстан компаниясынын өкүлү алгачкы үйгө барып газ берилдиби же берилген жокпу текшерип келишти. Экологиялык жагынан бул албетте аябай таза да. Мурда гүл чыгарчыбыз, от жакчыбыз. Газды болсо баягы газ баллондорду, 20 литрлик газ баллондорду сатып келчүбүз. Азыр мына эчтеке проблема жок. Без проблем. Чайыбыз да кайнап, тамагыбыз да бышып, үйүбүз да жылып, сонун болуп калды. 2016 жылы Бишкек шаары боюнча 10 жаңы конушка газ өткөрүлүп баштаган. Ал жумуштар быйыл аяктап, жаз айынан баштап газ бериле баштады. 1-май районунун акиминин айтымында жергиликтүү жашоочуларга бир топ эле жеңилдиктер көргөзүлүп, жана газ түтүктөрүнүн метрин 2 эсе арзан баада туташтырып беришкен. Проект түзүү, анан ошо газды туташтыруу иштери Бишкек газ компаниясы тарабынан эң жеңилдетилген баада болду да. 2 эсе, 3 эсе арзан баада болду. Бул абдан чоң жеңилдик да. Ошондо бардык эле тургундарга абдан жакшы жеңилдик берилди. Бул менен газификациялоо иши аяктабайт. 2017 дагы 12 конушка газ берилмекчи. Ал менен 20 миңден ашык турак жай көгүлтүр от менен камсыз болмокчу. Айгүл Дайырбек кызы, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.